İmam Abu Davud mursal kılıp rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam ayttat, oz açkanda kantip, o jaratkan Kuday Taalam laka sumtu, sen üçün karmadım, ve ala rizqika aftartu, senin rızkın menen oğuzumdu açtım deydi. Adam oz açkanda adal rızkı oz açadı. Bирок кээде өзү билбей арам коз ачып алыш дагы мүмкүн. Ушундайбы? Кээде карап көрсөң оз ачарга чакырат сени, бирөөлөр чакырат. Онун тапканы бардыгы эле арам. Круглый арам, адалы жок. Билбейсин, а молдолор бара берет, жакшы киши экен деп, жасанып селден ороп барып отуруп жеп келе берет, жеген тамак арам деле болуп кала бериши мүмкүн. Бирок ошол рызкы сеники баары. Анткени оозго кирген ырыс тамактын бардыгы адалбы, арам ба сенин рызкың болот. Болгон адал жеген үчүн соо боласың, арам жеген үчүн ага сен кыяматта жооп бересиң. Бирок рызкы жооп бересиң ошол нерсеге. Анан дуаң кабыл болбойт, денеңен чыгып кеткенге чейин 40 күнгө чейин. Арагысы 40 күнгө чейин чыгып кетпегендей, арам тамакта 40 күнгө чейин чыгып кетпейт. Бирок дуа кабыл болбойт деп дуа кылбай койбош керек, намаз окубай койбош керек, намаздан кутуласың, бирок дуаң мустажап болбойт деген сөз, урматтуу. Ага сооп жазылбайт деген маани келип чыгат да. Бирок карыздан кутуласың, сооп жазылбайт. Эсеп болуп кете берет, бирок деген сооп жазылбайт деген маани келип чыгат. Бирок киргендин баары рызкы. Демек адам орозага ачып атканда ошол адал тамакка эмне маани бериш керек. Көп чыгып кетти, азыр оз ачырмайлар аябай. İftaraya көп болуп кетти, келинде бассаң, только урлардын үйүнө барып каласың, кээде башка кыласың, же мамлекет уурдап аткан, же эл журт уурдап аткан, же ишкананы уурдап аткан, же таразадан алдап аткан, базарда мисалы үчүн товарын алдап сатып аткан, кээде жанагыда аялдар апарып сатып прайска сатып аткандар бар арасында мисалы үчүн. Эми арамдын эшиги көп экен, ошо менен адамдар тамак жейт, ошолордун тамагы дагы урматтуу бир тууганым арам болуп эсептелет. Başka bir rivayatta Peygamberimiz Aleyhisselam dua kılat deyt, kantip ya vasi'al fazli, o aykölü kenen bolgon zat, iğfiruli, günömdü geçir, ve innehu günömdü geçir dep dua kılat ele. Başka bir yerde elhamdülillahillezî a'anani fasumtu ve razakani fe aftartu. Bana jardan berip, bana gömök berip oroza karmadım, oşol gömök bergen Kuday Taala'ga maktoo bolsun, bana rızkı verdi, oğuz açtım, bana rızkı vergen Kuday'a maktoo bolsun degen duanı kılat ele deydi. Ve bike anan, Cenab-ı biz ayet жүргөндө Allahümme leke sumtu, ve bike amantu, ve ala rizq aftartu degende Cenab-ı ve bike amantu degen hadislerde gelbeyt deydi. Ve bike amantu degen sana iman kelti hadislerde gelbeyt, bирок maanisi tuura deydi. Ошондон ошону кошпой айткан туурараак болот, бирок айтып алсаң зыяны тийбейт. Бирок сүннөткө ылайык ушундай урматтуу бир тууганым. Ошондой эле ва алейка таваккалту. Ва ли сауми гадин навайту. Сага таваккал кылдым. Жана эртеңки орозого ниет кылдым деген сөздөр дагы булардын бардыгы эмне? Бидат хасанадан, бу сүннөттүн өзүндө келбейт, бирок жакшы сөздөр дейт. Демек жанагы эмне? Ва бике аманту дегенди кошпой айткан жакшыраак болот, айтсаң зыяны тийбейт. Жана ва алейка таваккалту ва ли сауми гадин навайту дегендер булар бидат хасана, пайгамбар лафсында булар келген эмес деп Мулла Али Кари айтып атат бизге.